Нарында туу күнүн белгилөө таң эрте Борбордук аянтта башталды. Салтанаттуу иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаар тургундары жана окуучулар катышты. Анда туунун тарыхы тууралуу айтылып, эгемен өлкөнү дүйнөгө тааныткан эн белгилеринин бири тууралуу түшүндүрмө берилди. Иш-чарага келгендер мамлекеттик туу элди баш коштуруп, бириктирүү, данакерлөө касиетине эгедер экенин, ал аруак коомдун эң бийик ыйык кызыкчылыгын, асыл ой санаасын, таза үмүт тилегин, чыныгы көнөрбөс дөөлөттөрүн чагылтып турары айтылды. Бул кадам аркылуу өлкөбүз жаңыча өнүгүү жолуна түшүп, эл ичинде тынчтык орнуп, жан дүйнөбүздө жакшылыктын үмүтү жанат дешет теңир тоолуктар. Иш-чара атайын даярдалган концерттик программа менен уланып, таланттуу жаштардын ыр бийи менен коштолду. Ташкент шаарында болуп өткөн биринчи ачык мелдеште биринчи орунду алып, Кыргызстаныбыздын желеген желбиреттим. Өлө чоң сүйүнүп, сыймыктанып, колдогум келет экен деп Кыргызстанга өлө сүйүнүч менен келип. Кийинки муунга айтарым, илимибизди өркүндөтүп, кыргызыбызды жакшы жагынан таанытып кетели. Мисалы ак калпагыбызды, туубузду алдыга чыгарып деген.